Салам балдар. Бул жомокто Токойдун тереңинде жашаган Жез кемпир, Үкү жана эки бир тууган жөнүндө укмуштуу окуяны угабыз. Келгиле, жомок дүйнөсүнө чогуу кирели. Илгери Токойдо Жез кемпир жашаптыр. Ал ар дайым Токойду кыдырып жалгыз жашачу. Анын шапалактай чоң күсү болуптур. Үкү дайыма аны менен бирге жүрчү. Бир күнү Жез кемпир сокусу минип сок билегин камчылап, токо аралап келе жатса, алдынан үйүнөн адашып ыйлап жүргөн кичинекей кыз жолугат. Кызга боорумуш болуп, үйүңдү таап берем деп Жез кемпир кызды өз үйүнө алдап алып келет. Кызды үйүнө алып келип, Жез кемпир аны жумушка салып коюп, эртеден кечке чейин жумуш кылат. Жез кемпирдин үйү эч качан жыйналбайт. Кыз канча тазаласа да кайра эле кир болот. Көп өтпөй Жез кемпир дагы бир баланы Токойдон алып келет. Бул кызды издеп жүргөн агасы болчу. Эми экөө күнү түнү тынбай иштеп жүрүшөт. Бир туугандар бирге болсок чыдайбыз издешет. Жез кемпир жокто Үкү аларды көзөмөлдөп турат. Бир күнү Жез кемпир Үкүгө да жинденет. Сен эмне мага каршысыңбы деп уруп жиберет. Үкү ага, эгер жакшылык билбесең, мен сага көрсөтөйүн деп Үкү Токойду карап учуп кетет. Үкү эки баланы жетелеп Токойдун четине чейин алып чыгат. Аларга жол көрсөтүп, качырып жиберет. Үкү Жез кемпирге кайрылбай, Токойду кесип өтүп качып кетет. Ошондо Жез кемпир баладан да, кыздан да, үкүсүнөн да айрылат, жалгыз калат. Жез кемпир эскини эскерип отурат. Бир маалда Токойдо жарык пайда болот. Буга чейин караңгылык болгон жерде нур пайда болот. Ага карындаштар коопсуз жерде, жылуу үйдө боорукер кемпир аларды карап калат. Үкү башка Токойдо жашоону улантат. Ал эми күчтүү, акылдуу жана эркин. Жез кемпир акырын көзүн жумат. Эми эч кимди кармабайт. Эми ал тынч. Жомогубуз ушун менен аяктады. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Эгер жомок жаккан болсо, комментарийге оюңарды жаза кетиңиздер. Ошондой эле катталууну унутпаңыздар.